Ош шаардык клиникалык ооруканасынын эски аймагы менен бүтүндөй базасы Ош мамлекеттик университетине 2022 жылы өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө оорукананын курулушунун 70% аяктап калды. Бүгүн өкмөт башчы Акылбек Жапаров оорукананын курулуш иштери менен таанышат. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун буйругу менен мурунку Ош шаардык клиникалык ооруканасынын 2,5 гектар жери окуу жайга өткөрүлгөн. Бул жерге Ош мамлекеттик университети 7 кабаттуу эл аралык медициналык клиниканын курулушун былтыр жайда баштаган. Эл аралык медициналык клиниканын жалпы аянты 20 000 чарчы метрди түзөт. Оорукана 312 орундукка ылайыкташкан. 12 бөлүм орун алат. Кошумча өзүнүн лабораториясы, күндүзгү стационары бар. Клиникада 4 операциялык бөлүк, кошумча 2 ангиография лабораториясы болот. Ал эми окуу жайдын студенттери үчүн 300 орундуу лекциялык залдар, 12 окуу каналары жайгашат. Клиника ошол эл аралык стандарттагы ошол түштүк региону Фергана өрөөнүн үчүн кызмат кыла турган чоң клиника болот биринчиден. Экинчиден ошол биздин Ош мамлекеттик университетинин медицина багытында окуган студенттерибиз үчүн, мугалимдерибиз үчүн чоң клиникалык база болуп калмакчы. Бул клиника көп профилдүү. Клиниканын курулушу 2025 жылдын сентябрь айында бүтөөрү пландалууда. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош Муу жаңылыктары.